Салам кичинекей достор. Бүгүн биз шимпанзелер жөнүндө кызыктуу нерселерди үйрөнөбүз. Шимпанзелер адамдардын жакын тууганы. Алардын денеси 98% адамдыкына окшош. Демек алар биздин алыстан туугандарыбыз десек болот. Алар тыйынчаларды, шаймандарды колдонушат. Шимпанзелер таяк менен термиттерди чыгарып жешет. Кээ бирлери таш менен жаңгакты сындырууну билишет. Шимпанзелер сүйлөшө алышат. Алар кыйкырык, кол жаңсоо жана жүздөрүн өзгөртүү менен бири-бири менен сүйлөшөт. Кээ бир шимпанзелер адамча сүйлөй алышат. Мисалы, Канзи аттуу бонобо атын алып жүргөн карлик шимпанзеси 500гө жакын белгини үйрөнүп адамдар менен сүйлөшкөн. Шимпанзелер көзгүдөн өздөрүн тааныйт. Алар көзгүгө караганда бул ким деп ойлонбойт. Алар өздөрүн тааный алышат. Шимпанзелер да ойнойт. Алар бири-бирин кууп ойноп, күлүп, тамаша кыла алышат. Алар адамдардай эле досторуна кам көрүшөт. Шимпанзелер бири-бирин кучактап, тынчтандырып, жада калса чачтарын тазалап беришет. Шимпанзелер абдан акылдуу. Алар өз ара мамилени жакшы түшүнүшөт. Лидерди тандап бири-бирине жардам беришет. Шимпанзе менен сүйлөшүп көрүңөр келеби? Кызыктуу видеолор дагы да алдыда. Каналыбызга катталып, биз менен бирге болуңуздар. Көрүшкөнчө.